Жаңа саат KG тартулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган, кээ-бирлер айтат, ажеке тамеки макруу арамбы дейт. Эми сурооду ажекенен сурайсыңар, мен бул маселе айтып атам. Кээ-бирлер айтат, макруго дейт. Пайгамбар айтат, иннал малаиката татаазза бима ятааззан нас минху. Периштелер адамдар жийиркенген нерседен периштелер да жийиркенет. Мен мисалы нас саткан базардан өтө албайм. Шундай сасык башың айланып кетет. Тамекинин сасыгына кийимдерге сыңып калат. Кеже таксиге бир машинеге отурсам сразу билем бу тамекинин колу экен деп. Отургум келбейт, кийимдерге сыңып калат. Ошолордун аялдарга рахмат эй. Сасык эрди кучактап жатат. Таасир кылсаң тамеки тартпа. Мына кара да, айтат, тамеки макруу болсо дамла, муну мынча токтолосуз. Бардык фирма өзүнүн жасаган эме товарын мактайт. Бир гана тамекинин Минздрав предупреждает, курение вредит здоровью дейби. Сен акылың болуп туруп бу ден соолугуңа зыян десе да тартып атпайсыңбы? Эми кара да, бүгүн мен кышында айылда от жагам. Печкенин түтүнүнү турбасын сыртка чыгарып коем. Эмне үчүн? Өлүп калбайын, көмүр элитип калбасын, түтүн кирбесин деп. Эми көмүрдү мен сыртка печкени коюп, көмүрдүн түтүнүн үйгө айдап койсом эмне дейсиңер? Дамыла мындай болуптур, крышасы кетти дейсиң, туурабы? А сен атайлап тартып атасың го деп. Крыша меники кетпи же сеникиби? Адамдар сыртка айдай албаса, сен өпкөнгө тартасың. Сен тамеки тарта албайт экенсиң, ичкери тартыш керек дейт. Туурабы? Өпкөсүгө тартып кыйын болот анан оозун састып алып. Биздин баткендиктерде мындай сөз бар. Баткендиктер азыр күлүп сүйүнүп калат. Бепаришта дейт. Бепаришта деген периштеси жок деген. Бидуни паришта деген. Баткендиктерге арабчага жакын да. Периштесиз деген сөз тартканыңда сасыкка периште ракып атып качат да, анан сен бепаришта болосуң. Ол кантип сасыкка чыдасын? Бепаришта деген ошонон болот. Анан насыбай салып, адамдардын үйүнө түкүрөсүң, башка кыласың. Урматтуу мусулман бир тууганым, болуптур эми. Аллах табарак ва таала Кур'анда айтат: "Кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин." Жегиле, ичкиле, исраф кылбагыла. Исраф кылганда Аллах сүйбөйт дейт. Ушетте отурган менин Тажикстандык туугандарым, Өзбекстандык туугандарым, Кыргызстандык туугандарым, кыргызы да, өзбөгү да, татары да эч кимиси бир нанды тепсей албайт. Же нанды мусорго ыргыта албайт. Эмне үчүн? Убалбы? Бир пачка сигарет канча турат? 150 рубльбы? 100 рубль. 100 рубльга канча нан берет? 100 рубльга сигарет алып чеккен адам күнүгө 4 та нанды мусорго ыргыткан менен тең. Азыр мен силердин алдыңарда бир 50 рубль бериңчи. Кимде бар? Канча рубль бу? Кимде зажигалка бар? Зажигалка мен мону күйгүзүп салсам да, азыр силердин көзүңөрчө. Мону азыр 100 рубльды күйгүзсөм, нече нан келет экен? 4 нан. 4 нандык 100 рубльды күйгүзсөм, карап турган бар айтат да, вот тупой чумо дейсиңер, Айтасыңарбы? Бирок мен муну күйгүзсөм, бир гана бул кишиге зыян болот. Наргын сен алып алып, тартып, аялыңа зыян кылып атасың, ден соолугуңа зыян кылып атасың, айланаңда балдарыңа зыян кылып атасың. Айланаңда чекпеген адамдар 70% зыян көрөт. Эң негизгиси бепариште болуп атасың. Урматтуу мусулман бир тууган, кегеле тамекиге кул болбогула. Манабы 100 рубль, Жумасына 100 рубльге бирдик энеңдин телефонуна чалып койсоң, энең бир жума дуа кылат. Алтыным, жаным, өмүрлүү бол. Атаңа салып койсоң, атаң бечара маяк берет сага, дазвон кылсып. Сен 100 рубль эмес алып кое албайсың.
А тамекіге құл болып, тамекі тартасың, наспай чекесің. Зиян бекен? Эми қараң, урматтуу. Мен Саудияда жүріп бір рекламаны мындай қарадым дагы, ыйла бердим да. Реклама шындай тұрады. Атасы мондай баланы жетелеп алыптыр. Қиналып, тамекісінде зажигалкамен күйгізіп атады. Бала болса атаның етегінен тарта. Атаке, сұранам, менің өмірімді өшірбей, тамекіңді өшірші деп. Менің өмірімді өшірбей, тамекіңді өшір, ата. Балдар ошонда зиян болып атады. Урматтуу мусулман бир тукам, мен тамекеге каяктан кирип кеттим? Бепаришта деген сөздөн, жебегиле, ишпегиле, тамекеге кул болбогула деген сөз. Душман издесең нафсың жетишерлүү. Дос издесең Кудай жетишерлүү. Үлгү издесең мага ушу сабак болсун, урок болсун, үлгү болсун десең өлүм жетишерлүү.